Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдажан мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 21 декабрь 2025 жыл. Кышкы сериялар 2 тур. Мен бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайм. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Семетей Амиралиевдин командасы ордого келген. Команданы ордого чакырууну баштаймын. Демек бүгүн Казибеков Алмаз келген, команда мүчөсү. Кесипчи диний тарбия мугалими, машыктыруучу. Кийинки катышуучубуз Гүлкайыр Пахириддинова, студентка. Кийинки катышуучубуз Мухаммедарын Жоробаев, студент, команда мүчөсү. Төртүнчү катышуучу Аманбай уулу Уланбек, кесип боюнча терапевт, дарыгер. Азима Рабидинова, команданын 5-чи оюнчусу, студентка. Жана команданын капитаны Семетей Амиралиев, филология илимдеринин доктору. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге каршы оюн жүргүзөт. Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен, Семетей мырза. Маанаңыздар жакшыбы? Команда оюнга даяр. Бүгүн эми сиздер жогорку лига үчүн ат салышасыздар. Кечеги Динара Сапарон оюну сиздерге бир топ мындай бир кайсы бир деңгээлде стимул дагы бериш керек деп ойлойбуз. Сизден эки ооз сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу, урматтуу ордо. Биз бүгүнкү көрсөтүүгө, бүгүнкү оюнга дагы адаттагыдай эле даярдыкта келдик. Буюрса мыкты оюн көрсөтөбүз деген үмүттөбүз. Жана бүгүн жеңиш биз тарапта болот деген дагы ишеничибиз бар. Рахмат. Команда ийгилик. Эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге катталып суроо жөнөтүңүздөр. Сиздер экранды көрүп турган даректер биздин расмий Ош шаары Алмек Таткы көчөсү 330 дарегине кат жөнөтсөңүздөр болот суроону. Ошондой эле Билерман асыңсызча ордо инстаграмда баракчабызга катталыңыздар жана суроо калтырыңыздар. Билерман Чекит ТВ күчүкчө mail Чекит.ру, Билерман ордо Facebook'та баракчабызга катталыңыздар жана YouTube'да биздин Билерман ордо оюндарын көрсөңүздөр болот. Сөзсүз түрдө катталууга чакырып кетем. Биздин расмий өнөктөшүбүз адаттагыдай Барбол кондитерлик фабрикасы адалт аттуу дайыма жаңы гана жана Таев костюм дүкөнү сиздерге ийгиликтерди каалайт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, оюн башталды. 2 тур, 1 раунд. Старт беребиз. Эсеп азырынча 0-0. Демек, кайсы суроо келиши мүмкүн? Азырынча Динара Сапарон командасынын көрсөткүчү эң алдыңкы болуп турат. Уманалы Бешеналиев Манас шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, сиздердин назарыңыздарда кадимки эле көчөдө бир чоң тараза жана ал таразанын бир жагында адамды көрүп турабыз. Москванын Арбат районунда ушундай өзгөчө бир жаңы жылдык тараза орнотулду дейт. Ал тараза адамдардын салмагын килограммдап эмес, ушул нерсенин даанасы менен өлчөт экен. Кызыгы, балдар үчүн арналган Ералаш кино журналында дагы анын аталышындагы бөлүгү бар жана анда 2 жаш баланын маеги болуп өтөт. Ал маек мындай: эгер менде ушул нерсе болсо, сага дагы бермекмин. Тилекке каршы сенде жок. Деп ошол бир фрагмент бар экен. Сиздерге суроо. Арбат районундагы тараза адамдардын салмагын эмненин даанасы менен өлчөйт? Кетти минута. Өнөтүнө мурда жооп бар. Ким жооп берет? Алмаз Казибеков. Алмаз Казибеков. Урматтуу алып баруучу, биз ошол Ералашты эстегенден кийин жооп эсиме келди. Бул мандарин. Жаңы жылда мандарин. Ооба. Мандариндин саны менен. Жооп мандарин. Азырын сүрөттүн толук көрүнүшүн көрөбүз. Демек бул мандарин менен өлчөйт экен. Жооптор эсеп 1-0. Демек сиз аны баргансызбы же уккансызбы, Ералаштан элестеттиңизби? Ералаштан эле эстедим.
Ералаш. Анда сиз Ералаш журналын жакшы көп көрөт окшойсуз го дейм. Ооба кичинекейинде көргөнбүз. Кичинекейиңизде көргөн болсоңуз сиздин эс утууңузга мен 5 коём. Экинчи раунд. Командада 1 минута үнөм бар. Каалаган учурда пайдаланса болот команда. Силерге каршы Нургүл Алтынбек кызы Араван районунан суроо берет. Урматтуу билермандар, Иорданиянын Вакан деп аталган кыштагында эртең менен 11де күн чыгып, кайра түшкү саат 14:30да түн кирет. Бул күндүзгү убакыттын аз болгондугу бир тараптан элдерге зеригиштүү, кыйынчылык туудурса, экинчи тарабынан пайда да берет экен. Сиздер пайдалуу жагын таап бериңиздер. Кетти минута. Вакан эмне кылышат адамдар? Уктайт, электр энергиясын үнөмдөшү мүмкүн да, туурабы? Жарыктын үнөмдөйт, жатса тезирээк электр. Дагы. Бирок Иорданиянын калкынын саны кандай? Жок, ысык. Иордания. неме эмеспи? Орозого тийишет Аман, жокпу? борбор Мусулман аман. эмеспи? Пайдасы. Бул мусулман Мусулман өлкө болсо орозо. Түнү менен намаз окуп чыгышпайбы булар? Зикир кылышып мындай. 2,5 саат. Бирок де күн чыгып 14:30 билбейм. Аябай тез эле түн кирет деп атат да бул. 3 саатта кирип кетти. 3 саат. Бир айылында экен бирокчу. Иордания. Вакан Өзүндө эмес, бир айылда Вакан деп атабы? Дагы варианттар. Несі жақсы өзі? Ошо Салкындык да. Дагы Салкын. Пайдалуу жагы. Салкында. Же болбосо мындай иштегенге. чиркейлерден Адамдардын көбүшү да эле эмес. коргой бул кандай? Жок, салкында эмне пайдалуу? Көп нәрсе пайдалы. Пайдалуу келет деп атпайбы? Свет үнөмдөйт. Эң бага электричество эле жагып атат да. Дагы башка. Семетей мырза убакыт аяктады, ким жооп берет? Улан мырза жооп берет, үй бүлөсүн айтып бер. Улан мырза. Өтө варианты көп. Жооптуу суроо болуп калат экен да. Мисалы, ошол эле ден соолук жагын алып карап турган болсок, мисалы, эми азыр баардыгыбыз уктабай калдык да, ошол көбүрөөк уктаганга мүмкүнчүлүк берсе керек. Бул бир. Анан дагы бир башка жагынан азыр команданын ошол чечими үй бүлөсүнө көбүрөөк убакыт бөлгөнгө мүмкүнчүлүк берет деген бир жооп болот. Социалдык бир эме да. Анан одан сырткары мисалы орозо тутчуларга дагы жакшы экен. Макул ушул экинчи жоопко токтоло береличи. Вариант өтө көп болуп атат. Ошо экинчи жооп кандай беребиз? Үй бүлөгө көбүрөөк убакыт бөлгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Үй бүлөгө көбүрөөк убакыт бөлгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Сиздин акыркы жообуңуз. Жооп кабыл алынат. Туура жооп 3-чү болчу. Орозо кармаганга ыңгайлуу. Себеби ооз жабат. 3,5 сааттан кайра ооз ачат. Иордания дегенде сиздерге мусулмандар жашаган өлкө биринчи кезекте ушул ибадат же болбосо орозону алып келиш керек болчу. 1-1. Эсеп 1-1. Ай. Макул. 3-чү раунд. 3-чү раунд. Орозо биринчи кимден чыкты? Же барыңардан чыктыбы? Семетей мырза. Улан мырзанын өзүнөн чыкты, урматтуу алпар. Улан мырза өзүнөн чыкты. Улан мырза кайра социалдык маселеге токтолуп калды. Силерге каршы Бакир Калыгул уулу Өзгөн шаарынан суроо берет. Алдырарда жаздырар деген ушундай болуп калат да. Ооздо турган жооп жулунуп кетет кээде. Мына кече попкорндун мисалында. Попкорнду ошол ажыбай өзү тапкан. Акыр келип туруп, бул деген газ вода деп атат. Урматтуу билермандар. 1901-жылы АКШ бийлигине келген Теодор Рузвельт хоббиси катар мергенчиликти жакшы көргөн. 1902-жылы Миссисипи штатына аңчылыкка чыгышат жан жөкөлөрү менен. 2 күн бою аңчылыкта жүрүп, жолу болбой кайтышат. Бирок ошол штаттын губернатору Рузвельтке жагынуу максатында бир жаныбардын колу бутун байлап, бир күн алдын ала токойго таштап коет. Алдын ала, эртең чыгабыз деген күнү. Эртеси күнү Рузвельт тобу менен аңчылыкта жүрөт жана ушул жаныбарды колу буту байланган абалда көрүп калат. Бирок аны
атпастан ага ырайы келип, мындайча айтканда, боор ачып, аны токойго кое берет, колун чечип, мындай, ошол жерде жардамчылар менен. Washington Post гезитине жарыяланып, бул жайылып кетет элгечи. 1903-жылы Роуз деген аял анын оюнчугун жасап чыгат. Ошол Рузвельт кое берген жаныбардын оюнчугун жасап чыгат жана аябай популярдуу болуп кетет ошол оюнчук. Сиздерге суроо. Рузвельт кайсыл жаныбарды атпай кое берген эле жана кайсы оюнчук жаныбар жөнүндө сөз кетип жатат? Кетти минута. Койгон эле Оюнчук жаныбар. Бирок корготун байлап катата чоңураак жаныбар. Андай кошомат кылган адам коюңду. Бейби деген мультфильм бар беле, ошодогу жаныбарлардан эле ошол. Өтө эски эле заман экен бул эми. Ошол кезде эмнен беришим? айылын Кийикти кылбаса керек, кийик. Кийик сыяктуу жаныбар болсо керек. Бул же кийик дагы. Бул кийик шу сыяктуу жаныбар болсо керек. Аркар. Айылга чыга мергенчилик эч. Аны байлашты эле кыйын болсо керек. Мына аял жасап атат го, бирок оюнчукту. Может, мишканы тигип чыккан. Каман. Мишка тигет дагы эмне кылат? Оюнчук деп атат. Бул тигилген оюнчук эмес. Мультфильмде эле бар го бир. Жок, аюуну байлай албайт. Аюуну байлай албайт. Байлаш деле мүмкүн бирок. Мүмкүн. Дагы башка. Жок, сурай албайсыз. Мен да ошол эле ой. Дагы эмнени жасашы мүмкүн аял, оюнчук? Америкада кандай жаныбарлар бар? Американ континенттин географиясында калбайлыбы? Колу бутун. Демек 4 туяктуу. Мухаммед кайсын айтайын? Мен берем. Сен бер. Аюну. Аюн бер. Аюнга чыкпаса керек. Аял тигип атпайбы? Семетей мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу Гүлкайыр жооп берет бул суроого. Гүлкайыр. Аюн берерине. Бери бер, өзүң билген. Урматтуу алып баруучу, мен оюмча бул аю анткени бул жерде аял тигип атат дегениңизден кийин аял мамалакты Аял жасап деді. ооба. Аял аюунун оюнчугу мамалакты тигиши мүмкүн материалдан. Бул аю жанар. Жооп кабыл алынат. Сиз өзүңүз оюнчуктардын ичинен, жаныбар оюнчуктардын ичинен эмнени жактырасыз? Ошо мишканы. Мамалакты жактырасыз, Ооба. Эми туура жооп берди же туура эмес жооп берди Гүлкайыр? Рузвельт аюуну кое берген эле. Жооп туура. Жана Тедди деген ушундай мамалактын оюнчуктары чыгып, дүйнө жүзүнө жайылып кеткен. Бүгүнкү күндө дээрлик ар бир үйдө болушу мүмкүн. Ойнулатылат 4-ал. Гүлкайыр көгөрүп отуруп өзүн алды, бирок Гүлкайыр туура жооп алып келди. Кээде ушундай чечкиндүүлүктө эле командага плюс алып келиши мүмкүн. Мисалы үчүн азыр Семетей 100% Гүлкайырга ишенген жок. Семетей тескерисинче команда айта бер деп атты. Ушундайбы? Вариант жагып атты эле да. Каман игрушкасын мен оюнчугун көрбөгөм Семетей. Ислам Шайлокул уулу Аксыдан силерге каршы суроо берет. Ушу суроону өзүм түздүм дептир. Урматтуу билермандар. Булар смайлик болгону менен мен мунун аркасында кимдир бирөөлөрдү назарга тутуп атам дейт. Жана X менен бекилип тургандагы жөн жерден бекитпедим деп атат. Эми сиздер жакшылап ойлонуп, бул смайликтер эмне үчүн ушундай коюлган? Эмне үчүн экөөсү мындай турат, калганы күлүп турат? Эмне үчүн X'нын артында кандай смайликтер? Жана булар кимдерди назарга туткан бул телекөрүүчү? Бул суроосу менен кетти минута. Кимдерди дейби? Адамдар экенин айтып Ата берди. энеси болсо, бул жак балдары болсо, булар калганы баары окшош экен да, туурабы? Үчөөсү гана башка айырмаланып турат да. А X менен жашырганда эле тигилерге окшош болушу мүмкүн да экөөсүнө. Туурабы? Калгандары баары окшош. Эч айырма жок. Бирөөсүндө да айырма жок. Бир эле 12 дана эмне бар? Жыл мезгили дедик. Дагы эмне бар? Айлар. Кимдер деп адамдар Кимдер деп мисалы Мүчөл жылды айтышы мүмкүн да, Дагы да 12. Бирок анын жет ата сыяктуу болушу мүмкүн. Кандай? Дагы. Жана Санжирага кетпейби бул? Санжирага болгондо 12 экен бирок. бул өзү түзгөн болсо, мисалы саясат
жоопко неме болгон эмес, мисалы бир кандайдыр биз 12 немен көрө элекпиз, а, президент. Саясаттанбы? Саясат жагынан издеп Кимдер көрдүм. деп, адамдар Кимдер деп. Кимдер адамга кетип атат. Бул жанагы неме депутаттардын чакырылышы эмеспи? Ошол 12-чи 8-чи чакырылышпы? 8-чи чакырылыш. Бул 7-чи чакырылыш экен дагы. Но жок. Булар 9 депутат болот экен да, 9 депутат болот. болбой калды. Дагы. Ата теги мына бир жерден бузулган деген мааниде болбойбу? Мунун артында эмне бар деп. 9-чу. артында деле ушул эле смайлик барбы дейм да. Ата энеси балдары. Мага ошондой логика кетип атат. Семетей мырза, ким жооп берет? Кимдер? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Азима жооп берет. Азима. Урматтуу алып баруучу, менин оюмча бул Өзүң келген вариант. башкаруучулар болушу мүмкүн. Бул жерде башкача айтканда смайликтер сары түстө болсо, а бул жакта кара түстөгү смайлик болушу мүмкүн. Башкаруучулар деп сиз кайсы кимдерди назарга тутуп атасыз? АКШнын президенттерин. АКШнын президенттерин. Ооба. Бул жакта кара Жооп түстө смайлик. кабыл алынасыз. Икисинин аркасында кара деп атасыз. Кара болгондо анда ким болушу мүмкүн? Барак Обама. Барак Обама эмес, эми кара түстөгү смайлик. 5 койдум сизге, Азима. 5. Азаматсыз. Бул президенттердин, АКШ президенттеринин мына жерде мындай болуп атат да, маселечи. Мен дейт, нооларды көрдүм деп атат. АКШ президенттеринин көрүнүштүү калганы могу үстүдөгү сол жак бурчтагы экөөсү бир аз муңайып турат. Калганы жылмайган боюнча түшкөн. Азаматсыңар жакшы. 3-1. Оюн улантылат. 5-раунд. Команда жогорку лигага катыша алышат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азырынча 3-1 команданын абалы жаман эмес. Сенсациянын аркасынан кууп барышыбыз керек деген амбициясы болсо дагы жаман эмес. Жаны Узак Садир уулу База Коргондон сиздерге каршы суроо берет. Суроо. Үсөн Кудайбергенов, Мамбет Мамакеев, Нурдин Букуев буларды эмне бириктирип турат дептир. Сиздерге суроо. Минута кетти. Уртоң сурач, беркиси каскадер. Нурдин спорт. Спорттор. Эл батырлары? Эл батырлар, бул бир вариант. Дагы ойнойлу. Кандайдыр бир сыйлык алган эмес булар дагы? Рекордко кирген го, рекорд Кинес Мамакеев да кирген. Болду. Бүттү. Гүлкайыр жооп берет. Болду. Футбол боюнча эң Болду. Бүттү. Дем алып тур була. Семетей мырза, токтото бересиз убакытты. Мен байкап атам сиздерде. Убакыт өтүп кеткен, эрежени сыйлайбыз. Урматтуу алып баруучу буга Гүлкайыр Пахридин кызы жооп берет. Мен ошон үчүн сиздерде болду дегенде мен токтото берейин деп атам да, убакытын өткүзбөйлү эгерде. Туура элеби? Туура элеби? Туура. Урматтуу алып баруучу. Андан кийин сиз 20 секунддан соң алып койдуң деген маселе чыкпасын. Жок, такыр андай. Гүлкайыр жооп бер. Урматтуу алып баруучу, бул жердеги инсандар бардыгы дүйнөлүк Гиннес рекорддор китебине кирген инсандар болгон. Кыргызстандык инсандар. Жооп туура. Гиннес рекорддор китебине кирген инсандар кыргызстандыктар. 4-1. Динара жолду окшойт, Динара. Жакшы кетип атат команда. 6-чы раундга старт беребиз. 6-чы раунд. Жолду же ак жолтой дейби айтор кандай? Кайсы бири туура келет? Эгер ак жолтой команда болсо, анда Семетей деле бүгүн балким 6-1 барып калабы. Бирок азыр бир нерсе деш өтө кыйын. Мына жерде Блиц деген жакшы көргөн раунд турат. Александр Герасименко Чувашиядан сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Урматтуу билермандар, Сингапурда азыр бизде деле шаарларда, ири шаарларда бар. Адам өтө турган жерлерден баскычтуу светофорлор иштейт. Туурабы, Улам мырза? Сиз өткүңүз келсе, светофордун кнопкасын басасыз, жана жашыл күйөт. Сингапурдун өкмөтү карылар жана майыптыгы бар жарандар үчүн өзүнчө бир системаны иштеп чыкты.
ушул маселеде. Сиздерге суроо. Сингапурдун өкмөтү карыларга жана майыптыгы бар жарандар үчүн жолдон өтүүчү кандай системаны же кандай ыкманы иштеп чыккан? Карылар жана майыпты бар адамдарга ыңгайлуулук жаратуу үчүн. Кетти минута. мисалы майыптар Сигнальный ствол. камера койсо жана кара адамдар келгенде кнопканы бастырбай туруп эле светофор өзү иштеп кетиши мүмкүн да. Бул эме эмеспи, жанагы карлар. Жок, кнопка Жок, басып ошол дейм да. Мисалы майыптыгы бар адамдар барып кнопканы баса албашы мүмкүн да. Се кнопка жогоруда жайгашып калышы мүмкүн, туурабы? эгер мындай мисалы ошол майыптыгы бар же кар адамдарды өткөрүп койгонго бир сыякы катары бир нерсе берген эмеспи? Жок, манча. Неме? Ошондой Бул карлар таяк кармаса ошол таягына кнопка койгон эмеспи? же майыпты ар кандай Ооба. майыпты ары бир таякка союп чыгыш керек болот. кимдин Карлар. именно мисалы үчүн Таяк бере калабы? Жок, Андай камера болсо жок. Камера Камера эле жок. камера эле Камера. Звук чыгыш мүмкүн да. Ооба. Звук чыгып туруп. Камерадан эле карап туруп Өзү автоматтык түрдө өзү өтүп кеткенден кайра өчүрүп коет да. анда ошондо Ошол да Мындай бир кандайдыр ченеген убакытта болбошу мүмкүн да. калган убакта Каалаган убакыт. Мисалы ал акырын баса турган болсо 40 секунд эмес 1 минуттагы жанып турушу мүмкүн. может Face ID эмеспи? Ошол эмелерди каттап туруп. Камера эле. камера. Анда ичимден багып звук деп атам да, мисалы. Жо звук, свет, майыптарга звук ал бизде деле бар да. Ал давно эле иштелип чыккан да. Туурабы? өздөрүнө мындай чип берген эмеспи? Семете мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Баскычтуу светофорлор бар жерге алар кошумча камераларды орноткон болушу мүмкүн да. Сенсордук камералар деп айтабызбы балким. Кары жаштагы адамдар же болбосо майыптыгы бар адамдар келгенди ал камера сезет да, билет, тааныйт. Анан балким ошолорду атайын барып бастыртпай эле кнопканы. Светофор автоматтык түрдө иштеп кетип жанып. Эгерде алар акырын баса турган болсо, балким жануу мөөнөтүн дагы узартып, азыр бизде эми баскычтуулар менимче 30 секундпу 20 секунд гана жанат да. Балким ошол убактын дагы аларга ыңгайлаштырып көбүрөөк созу береби, аларды өткөрүп койгондон кийин гана жашыл жанабы дейбиз да. Түшүнүктүү. Демек сиз ойлойсуз кандайдыр бир камералар ишке кирет деп атасыз, э? Камералар иштеп турат да. Система катары ушуну назарга тутасыз. Система катары камераны орнотушкан. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Сингапурдун өкмөтү карылар жана майыптыгы бар адамдар үчүн аларга кадимкидей эле картаны колдонууга уруксат берген. Кадимки карта менен барат дагы ошол эле кнопка турган жерде карта үчүн да орундук болгон. Картаны ошол жерге мындай жакындатса, каалаган ошол картаны койгон учурдан баштап жашыл жанат, Семете мырза. Жана жашыл жануу мөөнөтү 15 секундага чейин узарат. Себеби кара адам же майыпты бар адам жай жүрөт да. Ошол өтүп кеткенге чейин ошондой. Камера эмес, Семете мырза. Карта. 4-2 азырынча. 4-2. Александр Герасимов телекөрүүчү тарапка бир упай алып келди. 7-чи раунд. 7-чи раундга старт беребиз. 7-чи раунд. Карточка системасы сиздерде эч кимге оюна келбедиби, Семете? Жок, карта системасы эскирген жок, Семете мырза. Биз Сингапур дегенде Сингапур эч ак эле картага өткөн да. Жок, майыптыгы бар адамдарга светофор үчүн атайын берет, баарына эмес. Бехрус Бердалов, Картасын унутуп калса үйүндө. Ташкент. Анда өтө албайт. Анда башкалардын жардамына муктаж болуп калат. Өтөт, башкалардын жардамына муктаж болуп калат. Суроого көңүл бурабыз. Бул кече Динара Сапарынын командасында деле ушул суроо коюлган, бирок бул суроого жетпей команда жеңип чыгып кеткен. Бухаранын эмири Алимхан ушул нерсени тартиптеп жөнгө салуу боюнча жарлык чыгаргандан кийин чапан тиккен усталар ушул жарлыкка каршы чыгышкан. Бул болбоду жарлык депчи. Чапан жасаган, чапан тиккен же чапанчы усталар ушул
эмирдин жарлыгына каршы чыгышкан. Сиздерге суроо. Бухаранын эмири кандай жарлык чыгарган эле? Минута кетти. Дагы пактаны мындай көбүрөөк неме кылгандарга Дагы. же чет мамлекетке Демек чапан сатылбай калып атат да. Бул жанагындай кийилбей калышы мүмкүн да. аскерлерге кийимди башка материалдан тигип баштаган эмеспи? Жок. Мисалы коомдук жайларга чапан кийип келбегиле дегендей бир жарлык болушу мүмкүн да. Тартипке чакыруу. Же театрга театрга чапансыз келгиле дегендей. Тартип деп жөнгө салуу деди бир нерсени. тартиптеп ушундай кылат экен Да, коомдук жайга чапан тиккен кийбегиле деппи? Ооба, Ошол чапан сыяктуу. кийбегиле. Чапан кийбегиле дегенде булар каршы чыгат да, анан башка качан. же баягындай жибек жолу немелерди Ооба, дагы айткан эмне? жеп бир нерселер. Бул эме эмеспи Же той жана аштарга чапан кийип келбегиле деген. бул эмир болуп атат го, баягы айылдын башчылары, аттуу баштуу адамдар чапан кийбесин деген башка формага өткүлө деген эмеспи? Потому что алардын чапандары кымбат болот да, алар үчүн тигилгендер. кайсы жылдары Качан башка дагы башка кара эмири башка дагы Албек аткан. Жо аскерлерге болбосо керек. Же болбосо музейге киргенде бир чапансыз ичине бир нерсе катып кириши мүмкүн да. Семетей мырза, Базарбы же? убакыт аяктады. Мухаммед Арын жооп берет. Чапан тиккен усталарга ушул жарлык жакпады. Мухаммед Арын. урматтуу алып баруучу, бул суроого биздин команда төмөнкү жоопко топтолдук. Бул жерде ошол чапанчылардын нааразычылыгын жараткан бул нерсе менен ошол Алимхан уурлукту жоюу максатында базарга соода түйүндөрүнө дейбиз, ошол базарларга чапан кийүүгө тыюу салышы мүмкүн. Ошондой жарлык. Уурулукту жоюу үчүн, Ооба. Чапан кийүүнү неме кылган, соода түйүндөрүнө дейбиз, базарларга неме кылганда киргенде. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Бухара болсо, эркектердин 100% чапан кийип жүргөн болсо, коомдук жерде чапан кийбегиле десе, бир гана чапанчылар эмес, анда бүтүндөй эл каршы чыгышы мүмкүн эле. Анда биз эмнени кийебиз деп. Бул эмнени жөнгө салгысы келип атат Бухара эмири? Мен туура жоопту айтайын. Семетей мырза сөз арасында айтып өтүп кетти муну. Маселе тойлор жөнүндө, Семетей мырза. Мына бүгүнкү күндө бизде дагы ушул кийимгече баягы ысырап катары каралып, той аштарга калпак чепкен маселеси жөнүндө бизде анча же тез маселе көтөрүлүп калат. Буга Бухаран тойлорунда конокторго чапан аябай катуу салт болуп кеткен да, Семетей мырза. Чапан кийгизүүчү бүгүнкү күндө чепкен деп атабыз. Аябай бизде деле бул салт. Жүздөгөн чапандарды, чепкендерди алышка мындай мажбур болушкан адамдар. Тойлордун чыгымдарын кыскартууну максат кылып, эмир жарлык чыгарган. 4-3 ойнолот, 8-чи раунд. 8-чи раунд. Сенсация жаралбай калды окшойт. Бирок команда жеңип чыкса, эсеп кандай болгондо дагы эми 6-1 бул кыял болуп кала берди. Блиц раунд. Биринчи суроо Нурзат Мусаланова. Өткөндө дагы Блицте калып кеткен ушул суроо. Суроосун окуйм. Игуасу жана Парана дарыялары тогошкон жерде дагы кандай артыкчылык бар болушу мүмкүн? Кетти. Урматтуу алып баруучу, менде жооп бар бул суроого. Жооп бериңиз. Мүнөм жок албетте. Бул жерде биз көрүп тургандай, могу чоң дарыя келип, үч өлкөнү бөлүп калгандай сезим жаратып атат да. Кайсы өлкөлөр? Бул жак бир өлкө болушу мүмкүн, бул жак бир өлкө, тушундагы дагы бир өлкө болушу мүмкүн. Айтып бере аласызбы өлкөнүн аталышын? Булар эми кайсы өлкөлөр экен билбейм, Түштүк Америка жак окшойт чамасы. Айтыңызчы? Уругвай, Парагвай сыяктуу ошол жактагы өлкөлөр болушу мүмкүн да. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Чындыгында эле бул дарыя 3 өлкөнүн чек катары да кызмат кылат. Алардын бири Парагвай, бири Бразилия, бири Аргентина.
Негизинен жооп канааттандырарлык 3 өлкөнү бөлүп турат. Биринчи суроонун жообу туура. Аруна Тазабековадан Бишкектен сиздерге Аруна дагы фото суроо жөнөткөн. Жылтыраган сонун туфли экен, э? Суроо. Тайвандагы бул имараттын аты эмне деп аталышы мүмкүн? 20 секунда кетти. Золушканын бут кийими. Таиландда экен, Тайвань. Тайвань деди. Ооба. Жок, Тайвань арал. Арал. Эмне болушу мүмкүн? Аялдар кийип барчу жак каяк? Театр эмес? Бал, ресторан. Бал. Алмаз каргат өтө турган жер. Функциясы эмне бул? 20 секунда аяктады. Семетей. Бунун функциясы жок, мындай эле объект. Бул имараттын аты эмне деп аталат Тайванда? Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу Гүлкайыр жооп берип көрсүнчү. Гүлкайыр. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбузча Золушка же болбосо Золушканын бут кийими. Бул имараттын аты Золушка деп аталат. Жооп туура. Себеби Золушка бир туфлисин издеп көп адамды давление кылат ал. Үчүнчү акыркы суроо. Команда туура жооп берсе, 1 упай алат. Замирбек уулу Сталбек экен, Анталияда. Суроо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда дейт, намаз парз болуп түшкөн учурда сахабалар ушунчалык кубанышкан дейт. Ушунчалык кубанышкан дейт. Ал эми мушриктер, дин душмандары муну көрүп таң калып, ай эмне силер казына таап алдыңарбы деп сурашкан экен. Мынчалык кубанып атасыңар депчи. Ошондо сахабалар эмне деп жооп берген? Казына таап алдыңарбы деген суроого кетти. 20 секунда. Тиги дүйнөнүн казынасы десе керек да. Тиги дүйнөнүн ачкычын. Бештин ачкычын. Бештин ачкычын тап. Анда эмне деп айт? Биз Тиги дүйнөнүн казынасы. убакыт менен байланыштуу эмеспи? Түбөл бактылуулуктун казынасын таптык дейбичи. Анда түшүнбөйт алар. Дагы ошол эле казынага эле байланыштуу эле нерсе. дагы ойлонобу? Казына таап алыңар. Байлык. Семетей мырза. Урматтуу алып баруучу Улам мырза аракет кылып көрсүнчү. Улам мырза. Бул суроодагы ошондой жанагы биринчи жооп бергендей варианты көп болуп атат. Эми эмне дейбиз, 5тин ачкычы деп эле жооп берип көрөйлүчү. 5тин ачкычы. Себеби казынадан эле бийик да. 5. Сиздин жообуңуз 5тин ачкычы деп 5 ойлойм. ачкычын таап алдык деп атат. Десе керек. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Силер казына таап алдыңарбы десе, жок, биз казынанын ачкычын таап алдык деген. Урматтуу Улам мырза. Сагыл мырза, магистр катары. Команда ачкыч деген сөз айтып атат да жообунда. Жөндүү жооп бер десек болобу? Урматтуу алып баруучу, негизи жөндүү себеби эми казына, ачкыч. Кээде капитандар дээрлик 70% суроого жооп берип коет. Мисалы үчүн капитан укугунан пайдаланып, Мен бир аз гумандуу капитанмын да, урматтуу алып баруучу. 5-3 эсеп, жалпы эсеп 5-3. Жалпы эсеп 5-3. Жакшы бир мүмкүнчүлүктүн абалына келди десек болот. 9-раунд. 9-раунд. Азыр деле Улан мырза мындай чайпалды да. Казынанын ачкычы деген сөз деле оор сөз эмес негизи. Логиканы караңыздар. Казына таап алдыңарбы десе, жок, биз казынанын ачкычын таап алдык деп атат да. Албетте бул барып 5 деген сөзгө такалат негизи. Тыныбек Алмаз уулу Лейлектен сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Белгилүү мамлекеттик коомдук ишмер, Кыргыздын тарыхында алтын таңоо менен аттары жазылган Исхак Разаков тууралуу көптөгөн бизде маалыматтар бар дейт. Ал коомчулукту, коомду, элди шыктандырган аябай мыкты бир цитаталары бар дейт. Анын бири баарыбызга белгилүү болгон, сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот деген сөзүн билебиз. Мындан башка дагы бир аябай таасирлүү мотивация ала турган дагы бир учкул сөзү бар экен дейт. Ал кайсы сөз болушу мүмкүн? Башы бирөөнүн деп башталат экен. Кетти минута.
ултан болгоча Өз элинде ултан бол. бирок бул макал Жок, ал макал бирок ошол макал. сөз болушту мүмкүн бирок. бирөөнүн Ал ошол жака барып эме болот го. ооба бул хорошо бир вариант дагычы дагы бирөөнүн элинде султан болгоча бул биринчи дагы акы пакысы жөнүндө айткан эмеспи? бирөөнүн акысын жеген бирөөнүн акысын же Акысына өзүңдүн кирбей- акыңды жедирбе Бирөөнүн акысын жебей, акысына кирбей, өзүнүкүн жеп. мен Баягы 13 тыйынды дагы келип таштап кеткени мындай сенсациялуу неме да. 13 тыйын үчүн. демек бирөөнүн акысын жебе дегенге бирөөнүн акысын жебе деп кетиши мүмкүн да. Бул Анын сөз болбой учкул калат. сөздөрү Болбой калат да. жок биз Цитата. мен эч окубапмын да укпапмын деле дагы ойлонолучу кандай сөз айтышы мүмкүн кичиле көп немеси бар, бирок белгилүүлөрү Ушул жанагы эле сөз окшойт. дагы бирөөнүн акысын жесең бирөөнүн акысы тууралуу эле сөз болуп атат да. Семете мырза, урматтуу алып баруучу бул суроого Азима жооп берет Азима жооп бериңизчи. Бирөөнүн Бирөөнүн өлкөсүндө султан болгончо өз өлкөңдө ултан бол деши мүмкүн. Элимде. бул кадимки эле накыл, кыргыздын накыл сөзү. Макул дейли. Билгендер барбы? Ушу Разаковдун сөзүн, Сагын мырза. Бул инсанды эми баарыбыз билебиз. Айрыкча эми Баткен жергесинен чыгып 1910-жылы төрөлүп. Бул эми окудук. Кудайша эгер жаңылышпасак, бирөөнүн күчтүүлүгүнөн коркпо, өзүң чабалдыган корк деген сөз белгилүү да. Ушу Иса Разаковго тиешелүү сөз. Ооба, мына ушул цитата Исхак Разаковдун цитатасы болчу. Бирөөнүн күчтүүлүгүнөн эмес, өзүңдүн алсыздыгыңдан корк деген сөз болчу, урматтуу көрөрмандар. Ай. Мен силерди билсе керек дедим эле. 5-4. Бир упай телекөрүүчү туракка кетип калды. Бирок дагы деле шанс бар командада. 10-чу раунд. Эми кандай болор экен абал? Кандай болуп 5-5 же 6-4 болобу? Көрөбүз азыр. Уккан бекен Семете ушуну? укпаппын урматтуу алып баруучу Гүлкайыр, Азима, сиздер да укпагансыздарбы? Арген Абдиназаров, Кадамжай районунан сиздерге каршы суроо берет. Байыркы доорлорго барат экенбиз. Геродот дооруна. Охо. Ушул Геродот бул Вавилон жөнүндө аябай көп мындай. Вавилонго Геродот аябай көп байланыштырышат да. Вавилондогу бир конструкциянын өзгөчөлүгү жөнүндө мындай бир түшүндүрмө берген экен Геродот. Адамдар түнкүсүн көчөдө адашып жүрбөш үчүн, адамдар бири-биринин үйүнө балким жаман ниети болгон уруулар уурлукта кылбаш үчүн ушул конструкция ушул нерсенин алгачкы формасы болуп эсептелет экен. Геродот айткан нерсе ушул нерсенин алгачкы формасы болуп эсептелет экен. Эми Геродоттун доорунда Геродот ошону карап айтып атат да, бир конструкцияны айтып атат да. Эми эгерде Геродот жөнүндө, Вавилон жөнүндө сиздерде бир маалыматтар болгон болсо, анда балким сиздер табышыңыздар мүмкүн. Аны сиздер эки сөз менен таап бериңиздер ушул конструкцияны. Геродот эмне жөнүндө, кандай конструкция жөнүндө айтып жатат? Минута кетти. түндө адашып жүрбөш үчүн уурулук кылбаш үчүн деп атат Жарык бериш керек. Фонарик, колчурактын эмеспи? Баштапкы эмелери? колчурак деп аташы мүмкүн Ошо мүмкүн эки сөздү атат да. Ооба, эми кыргызчасы колчурак болсо, эки сөз болсо. конструкция курулуш Билген, жок бир курулуш жөнүндө мындай мага ошол ой келип атат да Конструкция бирок буюмдун деле конструкциясы. кандай конструкция бар дагы азыркынын Маяк болгон экен да. маяк эмне дешет Вавилондо маяк болушу мүмкүн да Асма шам деп. кыргызчасы не Асма шам болуп калабы? Жок, маяк. Асма шам болуп калат. неме эмес люстралар эмеспи Люстрала. асма шам Люстралардын үстүндө бар, Ооба. билесизби? Люстралардын үстүндө. люстра Люстранын үстүндө бар. дагы башка Ошол болушу мүмкүн. дагы эмне башка вариант чыгаргыла да эмне конструкция бар Асма шам. Ошол туурараак болуп атат себеби дагы башка вариант колчурак дедиңер ал колчурак эми ал
кармап жүрүш керек да. Түнгө эле басым жасап атабыз да биз азыр, Түн эле керек. Жарыктык. Түн эле керек. Камерага деп атат. Үйлөрдүн курулушу, может, көчөлөр. Үйлөрдүн курулушунда эмне өзгөчөлүк бар түнгө карата? Сыртка жарык бере турган. Терезе деле конструкциялуу. Бирок эки сөз менен келбейт. Эки сөз менен келбейт. Семетей мырза, конструкция дегенде сиздер эмнени түшүнөсүздөр? Конструкция дегенде Семетей мырза эмнени түшүнөсүз? Бир жасалган нерсени түшүнүп атабыз да, усталар жасаган сыяктуу. Өзүм жооп берет окшойм. Вавилонду көз алдыңызга элестетип атасызбы? Вавилонду Сүрөттөрдө бар албетте мындай. Мен Вавилон ушул азыркы Египеттин территориясындагы шаар дегендей түшүнүп атам. Бул мындай Эки сөз. Конструкция. Жооп бериңиз. Биз чыракка эле басым жасап атабыз, балким бул мында асма шам десек болот же автомобилдин чырагы десек болот да. Жооп кабыл алынат. Асма шам. Эки сөз дегенде Семетей асма шамды назарга тутту. Азыр мен силерге Вавилондун бир сүрөтүн көрсөтөйүн. Эми бул сүрөтчүлөр тарабынан тартылган сүрөт. Ушундай элестетилген да Вавилон негизи. Ушул могу дарыя Вавилонду башка эмеден бөлүп турган чек ара катары болгон. Анан дагы бул жерде негизги маселе башка жак менен бириктирип турган ортодо эмне турат? Көпүрө турат, урматтуулар. Көпүрө турат. Геродот көпүрө жөнүндө айтып атат. Семетей мырза. Эки сөз дей турган болсок, бул асма көпүрө жөнүндө сөз кетип атат, Семетей мырза. Эмне үчүн Геродот мынтип айтып атат? Илгери Вавилондун көпүрөлөрүн бириккен жеринде таштарды алып койгондо деп атат эки жака. Кечинде бири-биринин үйүнө уурулукка киргенге өтө албайт. Адашып башка жактан башка шаарга кирип кетпейт. Ошон үчүн кечинде таштарды алып коюла деген. Көпүрөнүн таштарынчы бириктирген жеринде же жыгачын же таштарын алып коюла деген. Бара-бара бул эмне болду? Бара-бара бул асма көпүрөнүн пайда болушуна негиз болгон. Мынакей мына бүгүнкү күндө эми айталык. Мына ушундай. Семетей мырза, 5-5. 5-5. 11-чи чечүүчү раунд. Жебени айландырыштын кереги жок. Кимдин суроосу калды? Команданын нары бери кылып атган Алайбек Касымовдун суроосу экен, Араван районунан. 19-кылымдагы белгилүү орус жазуучусу Лев Толстой өзүнүн эң атактуу романынын аталышын дейт, 2 жолу өзгөрткөн дейт. Эми Лев Толстойдо канча роман бар? Башында ал романды 3 убакыт деп атамакчы болгон экен. Кийинчерээк баары жакшы, эгер жакшы бүтсө деп өзгөрткөн экен. Акыр аягында Лев Толстой бул романга кандай аталыш берген? Сиздерге суроо. Кандай аталыш берди акырында? Кетти минута. Мөөнөтүнөн мурда. Ким жооп берет? Семетей мырза, ким жооп берет? Бул согуш жана тынчтык деген роман. Сиз ишенимдүү убактын токтотуп да койдуңуз азыр. 6-5 билермандар тарапта. Жооп тура. Жооп тура. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушинтип Семетей Америктин командасы өтө кыйынчылык менен жогорку лигага чыгып алды. Өтө кыйынчылык менен. Команда билбейм. Бүгүнкүдөй кыйналбаса керек эле командачы. Урматтуу алып баруучу, оюн чындыгында жакшы болду. Өтө тартышуу менен өтө алдыга чыгып кетип тең болуп, бирок акырында мына Кудайга шүгүр билермандар чыкты. Биз жеке мен капитан катары, магистр катары аябай сүйүнүчтөмүн. Көп команда премьер лига чыкса, жогорку лига чыкса, биз аябай сүйүнөбүз, ордубуз өнүгөт да. Ошондуктан мына өткөнкү жеңишти да куттуктайбыз. Сонун жеңиш болгон Динара Сапаркова. Бүгүн дагы мына Семетей мырзанын командасы жеңишке мейли 6-5 болобу, 6-1 болобу, негизи жогорку лигага чыкты. Чын жүрөктөн биз куттуктайбыз. Бүгүн команда өзгөчө оюн көрсөттү. Бирок биз
эмнегедир ушул башында сонун упайларды алып берген бүгүн кыздар командасы деп койсок болот, кыздар карындаштарыбыз деп койсок болот. Гүлкайыр, Азима. Азима менен Гүлкайыр Өтө сонун ойношту. негизги чечүүчү роль Өтө сонун ойношту, көп упай алып келди. Буга команда өзү да макул болсо керек. 2 айымды карындаштар куттуктайбыз. Ал эми мыкты суроо жөнүндө албетте Исар Азак жөнүндө суроону биз мыкты деп алайбыз. Рахмат. Тыныбек Алмазбек уулу Лелек районунан ушул суроону берген. Ордого ушул суроо жагыпты. Куттуктайбыз телекөрүүчүнү. Семетей мырза, эки ооз сөз. Жеңишибизге мен дагы Сагым мырзанын сөзүнө 100% кошулам. Биздин кыздарыбыздын салымы өтө зор болду. Белгилеп өтөм. Анан команданын бардык мүчөлөрүнө ыраазычылык билдирем. Жакшы ойно беришти. Мен өзүм ар оюнга келем, урматтуу алпарович, аракет кылам келгенге. Анан быйыл мына 17 жылдан бери ойнойм да. Бирок дайым эле ушул ойногомда ушул биринчи жолу ойноп аткандай толкунданып, 17 жылдан бери толкундан 17 жылдан ойнойсуз. бери деле бир мындай ушул оюндун сүрүн жеңе албай койдум да. Билимдүү жаштарды тарбиялап өстүрүүгө чоң салым кошуп атасыз. Ошон үчүн сизге да ыраазычылык билдирем. Бүгүн бардык суроолор жакшы болду. Бирок биз келе жаткан жаңы жыл байрамын эске алып, мандарин жөнүндөгү суроону мыкты дейбиз. Жана ар бир үй бүлөнүн, Кыргызстандагы ар бир үй бүлөнүн дасторконунда мандарин мол болушуна тилектешпиз. Иманалы Бейшеналиев жөнөткөн суроо болчу. Мандарин жөнүндөгү суроо Таразанын бир жагында Иманалы Бейшеналиев Манас шаарынан экен. Ооба. Манас шаарынан Иманалынын жөнөткөн суроосу болчу. Негизи бул өзү Нижний Новгородто экен, Иманалы. Ошол жакта экен. Салам жолдоду, айтып коеюн. Билерман Ордо клубуна менден ысык салам деди. Бар болдун шириктер студияга. Адал таттуу дайыма жаңы гана. Эң сонун торт, токоштор, кексилер мынакей сиздер үчүн. Кудайым буйрса, бир жумадан кийин жылдык оюнду биз тартуулайбыз. Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү били жыгат. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум.